силердин туугандарыңар бар, тааныштарыңар бар, аянтчалар бар да, ошолорду ушуларды бөлүшсөңөр. Жолугушууда 5 кадам долбоору социалдык тармактардын бири болгон Instagram баракчасы аркылуу кенже курактагы балдарды өнүктүрүү боюнча ата-энелерге жалпысынан 131 кеңешти камтыган маалыматтарды жарыялаган. Илимий жактан изилденген мындай маалыматтар Австралиянын Сидней университетинин мээ жана акыл-эс борборунун окумуштуулары тарабынан даярдалган. Анда жалпысынан эмоционалдык байланыш, баарлашуу, оюндар, жамаат, сергек жашоо өңдүү 5 багытты камтыйт. Адистердин айтымында эмоционалдык талдоо баланын кичинекей чагында эле башталат. Колго алгандан баштап эле, көрөлгөндөн баштап эле, балам эмне болуп атасың, азыркы учурда эмнекөз эмне кылабыз, сенде кандай амал болуп атат деп, биз бала сүйлөй элек болсо деле, ошону сүйлөп, балага ошол сезимдерин таанышууга жардам бериш керекпиз. Эмоционалдык бала өзүн жакшы билсе, анда ал жанагындай көйгөйлөргө учурабайт, жанагындай бир эмоцияга алдырып, ашыкча өзүн чыгара албайт. Жумушта, мектепте, келечекте адамдар менен мамиледе өзүнүн эркин алып жүрүп, жакшы мамиле түзгөнгө жардам берет да. Энелер үчүн кенже курактагы балдарды тарбиялоодо жогоруда аталган 5 багыттагы кеңештерди алууларынын мааниси чоң. Жолугушууга келген энелердин бири Гүлжан Асанкожоеванын 5 жашар уулу жана 3 айлык кызы бар. Ал Instagram баракчасынан 3 жаштан кийин кеч 5ке чейин үлгүр деген темадагы маалыматтарды окуп, баланы бакубат тарбиялоо боюнча пайдалуу кеңештерди алганын айтат. Өз үйрөнгөн көндүмдөрүн мына ушундай жолугушууларда энелер менен бөлүшүп турат. Колума келишинче бул убакытты бөлүп, бул жакта маалымат алганга аракет кылып жүрөм. Анан кайтарым байланыш, постоянно мындай аудио жана видео байланыштар, комментарийлерге активдүү катышып, өзүмдүн алып жаткан жакшы билимдеримди, көндүмдөрүмдү бул жака дагы айтып турайын деген максатта. Анан эми жыйынтыгы жакшы болду. Бир эмес 2 ирет ар кандай уюштурулган сый иш-чаралардын жеңүүчүсү болдум. Кенже курактагы балдарды бакубат тарбиялоо боюнча пайдалуу кеңештерди колдонгон энелердин жолугушуусунда психолог Гүзат Исабекова эмоционалдык интеллект темасында катышуучулардын көптөгөн суроолоруна жооп берди. Ал эми арт-терапевт Кристина Кареева жеке чек араны кантип түзөбүз деген темада кенен маалымат берип, жандуу талкуу жүрүп, энелер сүрөт тартышып, аларга шыктандыруучу маанай тартууланды. 5 кадам долбоорунун максаты жөнүндө кенен айтып бердик. Бул болсо бизге балдарды эрте урактан өнүктүрүүнүн маанилүүлүгү жөнүндө маалымат жеткирүү болчу бул долбоордун максаты. Биз ошол жөнүндө айтып, жасалган иштердин баарын көргөзүп бердик, айтып бердик. Андан сырткары жакшынакай ошол мамалардын арасында квиз өткөрүлдү. Ошо балдарды өнүктүрүүнүн кеңештердин арасындагы эле суроолор берилип, алар дагы өздөрүнүн сыйлыктарын алышты. Иш-чаранын алкагында уюштурулган сынакта жеңүүчүлөр аныкталып, балдар велосипедин, самокат жана балдар чатырын утуп алышты. Балдарды бакубат тарбиялоодогу баалуу кеңештерди колдонууда долбоорго активдүү катышкан Гүлжан Асанкожоева, Айнура Жанаделова, Айжамал Солтоноева, Алымбек кызы Айчүрөк, Касиет Батырбековалар аталган коомдук фонд тарабынан баалуу белектерге ээ болушту. Калия Карыбекова, Эржигит Тилекбек уулу, билим жаңылыктарына.